Бұл өте қызық оқиялардан бері ар бир мұсылман, ар бир мұғалим оқушыларына айтып беріш керек деп білем. Ар бир ата-ена балдарына ұйқыдан мұрда тамақтың чай ішіп жатқан учурда айтып беріш керек деп ойлаймын. Ар бир мұсылман біліш керек бұл оқиғаны. Абдул Баязид Бистами деген бір ұлы адам ғалым өткен. Ал өмірінде 45 жолы ажыны зиярат қылған екен. Ажыға 45 жолы барған екен. 45-ші жолы барып Арафат дөңгөсөлдөрүндө отырған учурда нәпси абагаға шыбырайды екен. О Баязид, сен қандай улуу күчтүү адамсың? 45 жолы ажыға қылдың. Меңнен артық Құранды хатым қылдың. Көптөгөн жакшы иштерди кылдың, иманга, исламга эбегейсиз салым коштуң. Сенден өткөн жакшы улуу адам болбосо керек дейт. Нәпси шыбырайды. Баязид нәпсиге карап туруп, сен мени текебир, кибирлүү болушумду каалайсыңбы? Мен сени азыр өтө коос тарбиялаймын деп, ошол жердеги калайык калкоо эл журт менин 45 жолку ажылыгымды ким бир сындырымдан калмашат дейт. Арасынан бирөөсү чыгып мен дейт. Бир нанды бер. Нанды алып, нанды ошол жердеги иттерге берип коет. Нәпсти тарбиялоо үчүн, нәпсти жеңүү үчүн ошол Рум өлкөлөрүнө сапар тартат Баязид. Сапар тартат. Жол жүрөт, күндөр өтөт, түндөр өтөт. Чубак устаз, рахматылык Чубак устазы дагы өтө көп таанымал адам болгон. Бул Баязид дагы ошол учурда таанымал. Ар ким үйгө чайга чакырган, мусулман болбосо дагы мусулман эместер дагы Баязидди сыйлаган алым болгон да. Чубак устазы дагы өзүнүн окуусунда окуп жүргөн учурда кантип бала чака багам, кантип үй алам, кантип машина алам деп кыйналып сыгылып, кой окубайлы коюн, окушмак эмес экен деп окушун таштап, окуудан кетип жаткан учурда устаздарынан бирөөсү, өзгөчө устазы, чубак, сен азыр илимди таштап кетсең, бир үйлүү болосуң. Окууну бүтүп элге кызмат кылсаң, дүйнөдөгү бардык үйлөр сеники болот дейт экен. Чубак устаз эфирлердин биринде бүгүн ошондой күн мага жетип келди. Ошол күн бүгүн келди. Кайсыл жерге барбайын? Ташкентке, Кыргызстанга, кайсыл жерге барбайын? Бардыгы үйгө чайга чакырат, бардыгы жатып калыңыз дейт, бардыгы сыйлап урматтап үйдө бардык үйлөр айтор меники болуп калды дейт да Чубак устаз. Ошол сыяктуу Баязидди бир мусулман эмес, руханий сыйлап урматтап бир-эки коногун кылат, сыйлайт. 2 күндөн кийин бир руханий келип, атыңыз ким дейт? Атым Баязид. Атыңыз өтө кооз экен. Өзүңүз дагы сулуу, чырайлуу адам экенсиз. Каны эле сиз ушундай жакшы адам Иса Масихтин кулу болсо, христиан болсо демекчи. Иса Масихтин кулу болсоңуз аябай жакшы болот эле дейт. Баязидке бул сөздөр өтө оор түшөт. Ал жерден кетүүнү чечет. Бирок үйдүн ээси келип, руханий келип, дагы 1-2 10 күндүк коногум болсоңуз, биздин ишенген бир попубуз бар, башчыбыз бар, ар дайым сабак өткөн биздин жетекчибиз бар. Ал менен дагы бир сабактарын окусаңыз, анан сизге уруксат беребиз дейт. Баязид эми нәпсин тарбиялаш керек, сыйлаш керек, өзүнү көндүрүш керек, макулдугун берет айтор. Макул болуп калат. Айтылган күндөр өттү, бир канча күн өттү. Сабак боло турган күн келди. Баязид ордунан туруп сабакка чыгайын деп жаткан учурда баягы адам: "Сиз бул кийимдер менен кайга кетти сабакка? Бул болбойт кийимдериңиз. Ал жерде сизге зыян берип коюшу мүмкүн. Бул мусулман бизди шылыңдаганы келдиби" деп сизге зыян берип, жаныңызга киши колу болушуңуз мүмкүн. Мына кийимдерди кийиңиз деп өздөрүнүн кийимдерин берет. Баязид нәпсини тарбиялоо максатында мында дагы бир хикмат, жакшылык барлыгын билген Баязид алардын кийимин кийип, Инжилин мойнуна тагып алат, занжырларын асып алат.
Ошентип алардын конференция азыркы тил менен конференция залыга сабак болуп турган залыга келишет. Келип Баязит агалардын арасында отурат. Бардыгы келди, руханийлер чогулушту, аларга сабак өтө турган адам келип бир самга үн чыкпай туруп калат. Адамдар сүйлөштү баштайт. Эй, сүйлөбөйсүңбү, сабагын баштабайсыңбы? Баягы адам: Поп, мен кантип сүйлөймүн, араңарда Мухаммадтын үммөтү отурган болсо, кантип сүйлөймүн? Дейт. Кана, ал адам кана, аны жок кылабыз, залдан кууп чыгабыз, өлтүрөбүз, кандай акысы бар бул жерге киришке, деп ызычуулар чыгышты баштайт. Баягы поп: Жок, эгер тийбейбиз деп, колубузду чын тийгизбейбиз деп сөз берсеңер, мен аны силерге көрсөтөмүн, дейт. Макул, сөз беребиз, Инжил акы сөз беребиз. Көрсөт бизге. О мусулман адам, ордуңуздан турсаңыз, өзүңүздү байкатсаңыз, көрсөтсөңүз, дейт. Баязит ордунан турду, бир-эки кадам алдыга чылды, өзүн тааныштырды. Илимиңиз барбы, дейт поп. Кудайым бергенче, Кудайым көрсөткөнчө илим бар. Анда сизге бир канча суроолорду берсем. Бериңиз суроолорду. Биринчиси, экинчиси жок 1, үчүнчүсү жок 2, төртүнчүсү жок 3, бешинчиси жок 4, алтынчысы жок 5, жетинчisi жок 6, сегизинчisi жок 7, тогузунчусу жок 8, онунчусу жок 9, 11-си жок 10, 12-си жок 11, 13-сү жок 12, булар эмнелер деп суроо берет. Бардыгы суроого таң калып туруп калышат. Ушул жерде кысырма, эгер сиздерге бир орус адам келип, мен мусулман болом, бирок ушул суроолорума жооп берсең деп төмөнкү суроолорду берсе, сиз кантип жооп бермексиз? Эми Баязиттин жоопторун угабыз. Баязит токтоолук менен бардыгына шашпастан жооп беришти баштайт. Экинчиси жок 1, жалгыз Аллах Таала, анын шериги жок, семьясы жок. Үчүнчүсү жок 2, жер менен түн, жер менен асман. Биринчиси жок 2, үчүнчүсү жок 2. Төртүнчүсү жок 3 талак деп коет, талак маселеси. Бешинчиси жок 4, Тарат, Забур, Инжил, Кур'ан-ы Карим 4 китеп. Алтынчысы жок 5, биз 5 убак намазыбыз. 5 убак намаз. Жетинчиси жок 6, асман жер бардык жаратылыштын 6 күндө жаратылгандыгы. Сегизинчиси жок 7, 7 кабат асман. Тогузунчусу жок 8, кыяматта арыз көтөрө турган 8 мелек периштенин аттары. Периштелер, 8 периште. Онунчусу жок 9, эне баласынын курсагында 9 ай көтөрүүсү. 11-си жок 10, Муса алейхиссалам Шуайб алейхиссаламдын койлорун кайтарып 10 жыл кызмат кылгандыгы. 12-си жок 11, Юсуф алейхиссаламдын 11 акалары, бир туугандары, агалары, 11 бир тууганы. 13-сү жок 12, сиз 12 айды айтып жатасыз, дейт. Берген жоопторго ошол жердеги бардык руханийлер таң калып отуруп калышат. Баязит: эми мен сизге бир эле суроо берейин, дейт. Бир канча эмес, бир эле суроо берсем сизге. Поп: макул, бериңиз. Бейиштин ачкычында, бейиштин эшигинде эмне деп жазылган, дейт. Поп үн чыкпай туруп калат. Руханийлер ызычуу кылышты баштайт. Эми кантип эле ушунча адам болуп биз жеңилип калсак, бир мусулман бизди жеңип койсо, талаш тартышта, бул болбогон нерсе деп попко жооп бер деп айтып калышат. Мен жооп берсем, менин жообума ишенесиңерби? Мен жооп берсем, жообума силер дагы ишенесиңерби? Албетте, сиз биздин башчыбызсыз. Сизге ар дайым таянабыз, сизге ишенебиз, дейт. Бейиштин эшиктеринде ачкычында ла илаха иллаллах Мухаммад Расулуллах деген жазуу бар, дейт.
Ошол жерде коптон тартып көп адам дээрлик бардыгы мусулман болгон. Мусулман болушкан. Баязид Бистами, Баязид жана Руханинин окуясы бул. Албетте урматтуу мусулман туугандарым, нәпсти тарбиялаш керек. Ар бир нерседе хикмат, жакшылык бар.